1,5 түзгөн Нарын шаарынын Борбордук көчөсү учурда асфальтка чейин даярдоо иштери жүрүүдө. Ал эми 2 чакырым 300 метрде түзгөн Шералиев көчөсүнүн 1700 метринин биринчи катмарына асфальт басылып бүттү. Бул жолдун долбооруна өзгөртүү киргизилип, туурасы 8 метр деп эсептелген жол 15 метрге кеңейтилүүдө. Жагып атат, аябай жакшы. Жакшы эле баягы мурун чаңдап тургандан көрө азыр туурасы лучше жакшы болуп калды да, аябай эле чынды айтканда. Балдарга да, бизге дагы аябай эле жакшы болуп калды. Рахмат, чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Элдин артына кошуналарыбыз да ыраазы болуп атат. Кечинде отуруп алып эле сүйүнүп атабыз, жерге отуруп алып. Ушу Нарынга көңүл буруп, ушундай иштетип аткан ошо президентибиз менен Ташиевке чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Могу биздин Нарын чоңдоруна да рахмат. Ушинтип тез-тезден келип эле ушинтип дыңкылдатып бүтөт. Ленин көчөсүнүн курулушуна өлкө казынасынан 727 миллион сом, ал эми Шералиев көчөсүнө 124 миллион сом бөлүнгөн. Эки жолдун курулуш иштерин жасоо үчүн тендерден Beta Group компаниясы уткан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жакында Нарынга келгенинде бул компаниянын ишмердүүлүгүн текшерүүнү укук коргоо органдарына тапшырган болчу. Каладагы жолдордо иш жанданды. Тынч турган жолдо техникалар иштеп, жумушка жан киргенин көрүүгө болот. Компания Ленин жана Шералиев көчөсүн өз мөөнөтүндө бүтүрүп бере турганын убада кылды. Кичине калды, кичине чыдап бергиңиздер. Кудай буйрса, жолду татынакай кылып, 20 августка чейин эмес, 10 августка чейин эмес, толугу менен бүтүрүп чыгып кеткенге аракет кылып атабыз да. Ленин көчөсү болсо 20 сентябрга чейин. Нарында жасалып жаткан дагы бир жол Нарын Баетов Уна жолу. Бул жолдун ишинин кечеңдеши дагы нарындыктардын нааразычылыгын жараткан болчу. Нарын Баетов Уна жолунун Акыя аймагындагы 8-13 чакырымында жолдун курулуш иштери 2023 жылы башталган. Ушул күнгө чейин бүтпөй турганынын себебин тиешелүү адистерден сурадык. Материалдар алыскы Пионер айылынан ташып келип атабыз. Азыркыда ошо каттамы төшөлүп калса баары дайын, азыр битуму дагы асфальтка болгон эмеси дайын. Ушу основаниясын бүтүп калсак, асфальтты уже басып баштайбыз. Нарын Баетов Уна жолунун 120 чакырымы жасалышы керек. Быйыл анын 46 чакырымы бүтөт. 84-115 чакырымындагы жолдун курулуш иштери 2 ай мурун башталган. Тендерден Кытайлык China Railway 5 компаниясы утуп алган. Курулуш иштерине жалпы өлкө казынасынан 1 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Эски катмарды сыйрып тазалоо иштери бүтүп, инерттик материалдар төгүлүп, тапталып, асфальт басууга чейинки жумуштар жүрүүдө. Сабей салынып атат, жолду түстөп. Тиякта болсо расчистка болуп атат. Чекелерди толтуруп атабыз, обочина жолду узартып дегендей. Ошондой жумуштар азыр жүргүзүлүп атат да. Июлда асфальт басыла баштайт. Азыр пландап атабыз. Буюрса ошо жылдын аягында Кудайым буюрса басылып кетет да асфальт. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров Beta Group компаниясынын жетекчиси жана облустагы тиешелүү мекемелердин башчылары менен жыйын өткөрүп, Нарын Баетов Уна жолундагы иштерди жеринен көрүп, жол курулуштарынын мөөнөтүнөн кечиктирбей бүткөрүү тапшырмасын берди. Өлкө жетекчиликтеринен дагы жеринде да келип тапшырма берип кетишти. Ошолордун негизинде 3 күндөн бери күчөтүлгөн режимде иш алып бардык. Нарын шаары боюнча жалпы 11,5 километр Ленин көчөсү жана Шералиев көчөсү быйылкы жылга Кудай буйрса бүткөрүлөт. Буга чейинки иштеп аткан фирманын баягы участкаларына кошумча фирмалар киргизилди. Бүгүнкү күндө кошумча техника, кошумча күчтөр киргизилди. Бүтүү сроктор кыскартылды. Кудай буйрса 10 сентябрга деп атабыз. Срок койдук, ошого чейин бүткөрүшөт. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жеке тапшырмасы менен Нарын шаарындагы жолдордо аткарылып жаткан иштер УКМКнын облустук башкармалыгы жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бирге текшерилип чыкты. Бул маселе учурда өлкө башчысынын дагы жеке көзөмөлүндө. Жол жасап жаткан компания өкүлдөрүнө ишти тездетүү боюнча тапшырмалар берилип, түшүндүрүү иштери жүрдү. Жол сапаты боюнча дагы сындар жок эмес. Тиешелүү өкүлдөр сапат маселесине дагы көңүл бурду. Транспорттун лабораториясы ар бир 100 метр сайын керин алышты асфальт боюнча. Дагы Гостройдон келип, алар өз каалаган жеринен алып кетишти. Асфальттын биздин калыңдыгы биринчи слоюбуз 6 сантиметр болуш керек эле. Биздин ошол алып кеткен кериндер болсо 5,5 сантиметрден 5,5 сантиметр бир эле жерден чыкты. Калган жерлер бүт бардың 6,5-7 сантиметр 8ке чейин чыгып берди да. Турба боюнча айтып кетейин дегеним, мынакей бир жерде биздин Чехнозордо өткөндө замминистр да бизге замечание кылды, что труба
трубалар проекти боюнча эки оголовкасы эле куюлмак да. Анын ортосу жана сынып кетип атканда ошондон болот да. Асбестовый труба проект боюнча ошондой болчу да. Бул жаңы практика боюнча Бишкекте жана башка жолдордо, шаардык жолдордочу асбестовый труба салынгандан кийин асбестовый труба үстүнө жакын болгондуктан, монда жакын болуп турат да. Жакын болгондуктан ал эме болот экен, сырты саркофаг бетон менен куюлат экен. Ошого мынакей технадзордагы подтверждение берет. Бизде ошондой кылгыла деп кайра эме задание берди да. Значит, биз буну кайра кесилет, бул жер алынат. Ичи касылып кайра бетон менен бекитилет. Нарында жол куруу иштери мурдагыга караганда жакшы эле жанданып калды. Ошол эле учурда айрымдар чагымчыл видеолорду дагы деле чыгарып, элди дүрбөлөңгө салуу аракетинде. Мындай чагымчылдар жазасыз калбайт дешет тартип сакчылары. Каныке Жунусова, Алмаз Асанов, Нарын облусу.